Жараткандын кудурети менен мына ушундай табият койнунда өскөн жапайы чөптөрдүн жардамында элдерди дарылап келген элдик дарыгерлерибиздин бүгүнкү күндө ээлеген орду чоң. Ошолордун катарында кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон Дүйшөн Чомоулу агайыбыз азыр бул жакта жаз келип өз ишин баштаган экен. Анда эмесе агай менен барып маектешип көрөлү. Агай, ушул төө уйгактын касиеттери, анын жалбырагы дагы, тамыры дагы дары дешет. Деги эле ошол чөп тууралуу толук айтып кетсеңиз. Рахмат. Жакшы суроо болду. Мына бүгүн апрелдин 15-и болуп атат. Ушул апрелдин ичинде 15-инен тартып ушунун аягына чейин мындай кыскача айтканда мореке эме уйгактын жалбырагы деп коет, төө уйгак жалбырак деп коет. Уйгак деген көп нерселер бар. Ит уйгак деген бар, башка уйгактар бар. Анан темир уйгак деген бар. Анан ушул жалбыракты мен айтып кетким келет. Ушундай тамыры сүт кезинде казып алса, ошондо казып алып туруп кургатса, дарчыл касиетке ээ болот. Мунун жалбырагы бул болсо жанагы муун ооруларда шишиктерге тартса болот да. Баягы ушундай кезинде жан чуалып тартса болот, болбосо жакшынакай кылып туруп тамекидей тизип кургатып алып туруп, анан кийин кайнак сууга демдеп жумшартып алып туруп тартса, муун оору, шишик оору, андан тышкары дагы өпкөдөгү суу басып кетет го. Баягы туберкулоз болбойт, же болбосо цирроз печени деп коелу, ошондой суу басып кеткендерге ушул жалбыракты денеге ороп жапса, ушул ички органдагы баягы шишикти, сууну өзүнө тартат да, бул тартып алат. Андан тышкары мунун баягы тилекке каршы тамырын ала албай койдук. Морекинин тамыры, бул тамыры сүт кезинде казып алган тамыр, бул болсо жанагындай көк жөтөлгө, өпкө ооруларга, бронхиттерге, какырык чыгаруучуга ушуга чоң жардамы бар да. Анан эми мындай айтканда, анын тамырын казып алып туруп, анан ошо сүт кезинде эле майда туурап туруп, анан сетканын үстүнө кургатып алыш керек, күн тийбеген, жамгыр тийбеген жерге кургатып алып туруп, анан кийин аны баягы 15 грамм 700 грамм сууга 10-15 мүнөт кайнатып туруп, коп коюп турган ичсе. Эми булардын арасына карындысты кошсо болот, өгөй энени кошсо болот. Анан баягы такыр эле болбосо өзүнүн тамыры дагы ошол жөтөлдү басачу, андан тышкары өпкөдөгү, бронходагы какырыкты чыгаруучуга кирет да. Андан тышкары дагы бул тамыры ашказандардын ооруларга, муун ооруларга да чоң жардамы бар. Эми бул жалбырагы дагы жанагындай шишиктерди соручу, иштеги, өпкөдөгү сууларды соручу. Анан эми баягы эрежеси бар, колдонуу эрежелери бар. Ошол экен туура колдонуп, дарыгердин, врачтын кеңеши менен болуш керек да. Анан бунун дагы бир эскерте кетип турган нерсе, баягы ушундай жаш кезде кээ бирлер бутуна жанчып туруп тартып атат. Анан бунун суроо убактысы бар да, 1 сааттан 3 саатка чейин. Анан таң атканча таң коп койсо, бул терини күйгүзөт дагы. Анан теринин майда күйүк клетка басып кетет, сарсууланып кетет. Ошон үчүн өзүнүн врачтын, дарыгердин кеңеши менен гана, болсо билип тургандан кийин колдонсо деп айтып кетет элем да. Дайым эле көк бойдон сактап калыш керек. Ошону кургатып алып, кургатканда дагы күнгө тийбеш керек, сууга тийбеш керек. Ошондо ушул кандай көк мунун бир эмеси, баягы могу сүт кезинде терип алганын бир артыкчылыгы бар да. Эмне дегенде, мунун баягы өзөгү бар го, чоң өзөк чыгат. Ошо өзөгү чыга электе дарчылык касиеттин баары тең жалбырагында, тамырында болот да. А өзөгү чыгып кеткенден кийин өзөккө кетип калат дагы. Мисалы үчүн могул айдан кийин өзөгү чыгып кеткенден кийин анын дарчылык касиети жок. Анда тербей эле коюш керек. Жалбырагы дагы, тамыры дагы касиети жок да. Мунун только ошо сүт кезинде мына азыр мезгилде терип алган жакшы. Ичкенде ушу жанагындай айтып атам, 15 грамм 700 грамм сууга кайнатып 10-15 мүнөт. Аны ошону 4-5 маал
Кичинекей балдар 50 граммдан болсо, чоң кишилер 200 граммдан ичиш керек да. Тамактан кийинби? Тамактын алдында ичиш керек эң негизи. Анан тамактан алдында ичкенден кийин анан